Чөт Ташиевке пробация берилгенден кийин биздин сотторубуз буга чейин так ушул берене менен кармалган саясатчылардын, активисттердин, журналисттердин иштерин кайрадан карап чыгышы керек. Анткени алар Камчыбек мырза колундагы бийлигин эбегейсиз колдонуп жаткан учурда кармалган. Кандай ойдосуздар? Комментарийге жазыңыздар. Берген антымдан тайсам, жараткан Кудайым болсун. Балдарымдын жаштыгын көрбөй калайын. Алып, Кандайсың, Алет, жакшыбы? жакшы, кандайсыңар? Жакшы. Не кылып атасың? Дале, өзү кандайсыз? Жакшы. Качан келесиз Камаратага? Барам буюрса. Жакында. Алет, тиги эме жумушка 5 миллион түштү азырчы. Ошо баласың мага тыйын айтам, ошо тыйын которосуң. Анан балдардын зарплаталарын бүт бөлүп айтам, каждыйын которуп бүт через банк которосуң. Анан атама 2 миллион сом алып барып берип койчу. Эстет ошо тыйын сурайын деп эле, мага да бир жерге зарыл керек болот эле бир тыйын. Жок, монда азыр өзүң деле көрөсүң, тыйын эле толук жетпейт. Азыр 2 миллионду Кундузбайга бериш керек болуп атат, Сулаймановгачы. Өткөн эле 1 миллион берип атат эле. Эми ал берилген эми. Сен деле шашпай ал, кийинки түшкөндөн ал макулбу тыйынды. Мен азыр үстүнө чыгып кетем, антена тартылбай калат да. Болду. Давай эртерээк барып алабай. Макул. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Мен айтпай эле коеюн десем, эч ким айтпай жатат. Кеп кылып кеп салбай эле коеюн десем, муну эч ким кеп кылбай атат. Сиздер менен журналист, жазуучу Куттумедин Базаркулов. Мындай кепти мен баштап атканымдын себеби, ошол эле мен юрист деп өзүн көкүрөгүн каккандар. Ошондой эле мен юрист болуп, Конституциялык соттун жогорку станциясына чейин иштегенмин деп мактангандардын баары акыркы күндөрдө окуялардагы 75 кишинин каты боюнча эч кандай бул жерде кылмыш иши жок деп айтып жатып атышат. Мен айтып коет элем, мен юрист эмесмин. Бирок мен улуу жолдордун, улуу аталарыбыздын улуу философиясына таянып айтам. Алар айтат, кат жандуу адам, ошондой эле маалыматтуу адам, бул ааламды башкарган адам деп. Анысы кандай, мен көп маалымат алам, көп китеп окуйм. Ошону менен мен юрист болбосом дагы көп маалыматтардын аркасы менен бул сөздү кеп кылып жатам. 70 кат боюнча айтып коеюн. Ал жерде эч кандай кылмыш иши жок деп айткандын караганда, мен түз айтам. Ал жерде кылмыш иши бар. Кылмыш иши кандай жагдай, бул юридикалык баа кандай негизде аталат. Себеп дегенде мен журналист болгондуктан мен суроо берегенди билем. Суроо берип туруп, анан кийин ошол суроонун үстүндө иликтейм. Менин суроом мындай болгон.
эмне үчүн 75 кат келип чыккан? Мына ушунун негизинде юридикалык жак, юридикалык бак, юридикалык кылмыш иши жагдайлардын негизинде козголот. Жагдайлардын негизинде пайда болот. Иликтөөлөрдүн негизинде, информациялардын негизинде юридикалык иш пайда болот. Кылмыш ишин изилдей баштайт, изилдөөлөрдүн негизинде. Мынтип айтканымдын себеби Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоосу кийинки жылдын башында боло турган болсо, эмне үчүн март айында болот деген маселе келип чыкты. Буга кимдер кызыктар деген биринчи суроо туулган. Ошондой эле андан мурун информациялар келип түшкөн. Коопсуздук комитетинин төрагасы генералдарды, ошондой эле 75 аксакалды чогултуп тамак берген, ишарат кылган, маселе көтөргөн. Эмне үчүн Коопсуздук комитетинин төрагасы тамак берип жатат? Алар менен эмне маселе көтөрүп жатат? Эмне үчүн жыйын кылып, эмнеге чогултуп жатат? Деген суроо туулган. Ошондой эле ошол маселелердин арасында ошол чогулууда эмне болгон? Чогулууда көп сөз болгон. Ошол көп сөздөрдөн дагы алынган маселе. Ошондой эле эмне үчүн аларга сый акы таратылган? Эмне үчүн аларга сый урмат көрсөтүүдөн дагы сый акы таркатылган? Эмне үчүн аларга долларовый акчаларды берген ары бирине? Эмне себептен сый акы берип турат? Алар эмне иш кылды? Же болбосо алар эмне иш кылат? Деген суроолор туулган. Ошондой эле Ташиевдин 10 000 киши чыгат, көп болсо 1000 камайт, 9 000 биз мамлекетти жөн эле митинг менен алып коебуз деген сөздөр да себепчи болгон. Мына ушунун негизинде, ушунун жагдайында, ушундай информациялардын үстүндө, ошондой эле Ташиев барган жерине бара койбой, өзүн пиар кыла баштаган. Даже өлтүргөн адамын, өзү айткандай ликвидация кылган адамын дагы күнүгө кеп кылып, мен муну жок кылдым деп, жок кылган адамдын үстүнө, өлгөндүн, көмгөндүн үстүнө өзүн баатыр кылып көрсөткөн. Мына көрдүңөрбү? Мына ушундай жагдайлардын негизинде, ушундай жолдордун негизинде, ушундай изилдөөлөрдүн, иликтөөлөрдүн негизинде кылмыш иши ачылган. Мына жанагы юристтерге айтып коеюн. Ошондуктан ал жерде кылмыш иштеринин элементтери, бөлүмдөрү, иликтөөлөрү, жагдайлары бар. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүздарга.